Excuse me деген бул ырды бербедим. Картошкада иштеп жаман иш болуп кетти. Жаман иш болуп кеткен. Баары ойлошот экен да, буну Гүлназыр даганда. Чындыгында Айпери Кулбаева деген биздин жашынакай кызыбыз бар. Врачка қалай өзүң таштан элесенер экен даган уят деп. Бала эки кызга тийишет. Өкүнгөн жагым да бар, сүйүнгөн жагым да бар. Ош базарда соода кылабыз. Ыйлаганда күндөр болду. Өз дискмен иштегендер проблем көрсө, мага бир сом берилген эмес да. Дагы келбей калды. Бул негизи айтпай эле койсом, мен бул жакта ызы чогуу Россия кетип калгам да. Чубага жайыбай катып барып атат. Көк эркек деген кыздар боюм эме боюм бой. Excuse me, Айемне. Сунушумду какпаңыз четкен. Жүрөгүмдө орун кенен, айтайын сүйүмдү менер менен. Арындык эмесмин, көлдөн да эмесмин, көп гүлдөр гүлдөгөн, шиберлүү белесмин, таластык эмесмин, чүйдөн да эмесмин, мен. Чыгармачыл адамдардын жан менде ушунчалык назик болот деп жалпы жакшы элес. Дал ушул чыгармачылык жакта өзгөчө орду бар. Биздин кичинекей чагыбызды элестеткен биздин бүгүнкү коногубуз Ретро жылдыз берүүсүнүн сүйүктүү коногу Excuse me аттуу чыгармасы менен жалпыбызга белгилүү Сүйүн агабыз бүгүн бизде конокто. Саламатсызбы? Саламатчылык. Ассаламу алейкум. Мен ушул мүмкүнчүлүктөн пайдаланып кыргыз эли менен бир саламдашып кетейин. Ассаламу алейкум. Урматтуу кыргыз элим. Өсөнүп эле анан тынчтык болсун. Жакшы. Сүймеке, биз сиздин чыгармаларыңыз менен чоңойдук кичинекей кезде аябай мода болчу. Ошол чыгармалар жөнүндө алгачкы жолу сахнага чыгармачылыкка аттанган күндөрдү эске салалы. Макул, мен алгачкы жолу биринчи жолу 2007-жылы. Негизинен музыкага аябай кичинекейим эле кызыкчумун. Анан биз көбүнчө мектепте окуп жүргөн шогураак бала болсом керек го дейм. Анан баягы шогураакка байланыштуу биз баягы ырдаган уят деп элестетишибиз да. Ошо байланыштуу ырдабай, бирок үйдөн как положено күнүгө туалетке же ваннага кирип алып ырдачумун. Анан эле бир күнү Ильяс Абдыразаков мага кошуна болуп келип калды. Мага даже ушу Ильяс Абдыразаков бул чыгармачылыкка аралашып кеткениме себепкер болду десем да болот да. Жаныма кошуна болуп келип калды. Анан барайын бир эми хотя бы бизди эми 5 миллион адам укпаса да бир 5-10, 20-30 миң адам укса деле бир чисто өзүм зато бир жүрөгүмдөн нерсени чыгарайын деп Ильязга бардым. Ыр жаздырдым, жанагы ырды жаздырдым. Кана сел көргөччү сүйүңдү деген. Жаздырдып. Жөн мен Ильязга 3 ыр жаздырыпмын. Кете бер, мейли сен кете бер, көргөччү сүйүңдү, анан көздөрүн карагат деген 3 ыр жаздырдым. Анан ошол кезде Ошто Диди деп эң жакшы клип тарткан бар болчу студия. Өзбек тагандар. Алар Ошко бардым специально. Анан биз мейли сен кете бер деген ырды тандап ушуга клип тартабыз болуп аткан учурда. Где-то бир жумадан кийин клип тарталы, сен убактың ошо туура келет деп. Хорошо деп. Анан мен эмне индийский кино жакшы көрөм. Анан бир жумада ошо индийский кино көрдүм. Бир күнү көрүп жатсам эле эки бала эки кызга тийишип атат. Мен баш индиян тилине түшүнбөйм, бирок клиптин смыслына түшүндүм да, ыр эмне жөнүндө болуп аткан. Анан өзүмчө эле поход кайра ошол ырды артка жылдырып алып, өзүмчө эле кыргызча ырдай бердим, жана байма элемчи. Анан ошондо бир ыр 5-6 жол коелу ырды жазып койдум да. Эми мындай приблизительно жазып койдум. Анан досторум келди, студент досторум бар болчу. Кандай болуп турсуң? Аябай сонун болуп турганда, уже бизде приколдор башталды. Excuse me деп. Биз ошол кезде жашпыз. Кыздарга көбүрөөк акцент жасаган убак, анан өзүгө да жаап калды. Анан студияга бардым. Срочно ошолорду жаздырыш керек болду. Ошол күнү бир күндө эле Адыл деген аранжировщикке барып, ошолорду жаздырдык. Эртеси эле баягы бул ырдын сөз-пөзүн обон түшүнбөй эле барып, обон түшүрүп салдык. Анан клип тарткан учур келип калды да, анан айттым да тигилерге. Мен ал ырга эмес, именно мына ырга клип тартайын. Десем, буга уже сценарий жазылып калбады деп калды. Анда эки ырга клип тартам, давай ушулдан баштайбыз деп калдым. Анда эки ырга мен каражатым жок. Анан жанымда жүргөн мен өзүм жердешим, жакшы көргөн иним Чыңгыз деген бала болчу. Ырдайсыңбы десем, ырдайм дейт. Негизи жана музыка канчалык деңгээлде шыгы бар бала билбейм, бирок мындай мен акча керек болуп эле кошуп алгым келди жаныма. Ырдайсың десем, ырдайм. Канча акча? Бир 10 000 сом акча керек болот. Десем, макул, экөөбүз жарым-жарымдан кылып клип тартабыз дедик. Ал деле түшүнбөй эле келип эле голос чыгып салды.
Анан эртеси эле ошондо клипти баштап калдык. Клипти баштаган учурда биз ошо как раз жана Гүлназ деп калганбыр. Ошо Гүлназ жөнүндө айтып кетейин. Гүлназ экөөбүз бир айылдан болобуз. Анан ошол кезде Гүлназдар Ошмуда окуучу, студент. Анан Гүлназ кыздар барды да ошо биз клипке чейин бир күн мурун ошо Гүлназдар менен сүйлөштүк. Анан бул Гүлназ ошол кезде эле баягы чыгармачылык менен кызыгып жүргөн учур экен. Жанагы өзүмдүн бийлечү 5-6 кыздар барбыз. Ошолордун баары мен башка, ошо кыздар бар деп калды. Ошо как раз экскизимге бийлегим, танцовка кыздар таап берем. Макул болду эле, анан баягы барган жерде эле бул ырды негизи баары ойлошот экен да, буну Гүлназ ырдаган деп. А буну чындыгында Айпери Кулбаева деген биздин жакшынакай кызыбыз бар, Оштогуччу, билесиз. Ооба. Ошол кыз ырдаган негизи. Ошонун үнүбү? Негизи ошол кыздын Кулбаеванын бул эч жерде айтылбай кеткен да. Мен азыр баягы күнү силер чакыргандан ушул кызды айта кетейин дедим да, себеп канчалык ушул кыздын бир аябай бир эмеси бар да, жардамы бар десем болот да, бул эме болуп кетишин. Аны менен элдерди алдагандырбайсыздарбы? Ооба, биз ал убакта эми баягы музыканы аябай деле жакшы түшүнбөйбүз да. Анан келдик дагы баягы клип тарткан жерде жаңы режиссер бир Гүлназды тандады, сен биринчи куплетин ырдайсың. Анан как раз ошол кезде жаңы Өчпөй сүйүү деп бир кино чыккан Ошто. Ошондо бир актрисаны сүйлөшкөнбүз. Сен экинчи куплетин сен ырдайсың. Анан үчүнчүсүнө Гүлназдын да бир подружкасы бар болчу. Үчүнчү сен ырдайсың деп булар актриса болот эле ырдалып эле калып кеткен да. Так ошол кыздарга деле айтышат экен, бул сен ырдадың, тиги куплетин сен ырдагансың. Эл ошентип ойлошот экен да. А буну бирок чындыгында ошо Айпери Кулбаева кыз ырдаган. Ошентип клип тартылып калды. Тартылгандан кийин биз Бишкекке келдик. Анан могу дискмен иштеген досторум бар. Аларга диске бердим, аны реклама кылып берчү деп. Анан бергенибизден кийин эле мен эми ойлогон жокмун да. Бизде бир 1000 адам же 500 адам же кошуналарым эле же туугандарым мен уже кичине болуп калса керек деп. Жашпыз да бизге ошол кезде бир адам эле о сүйүн сен ырыңды уктум деген биз үчүн аябай эме болчу да ошол кезде. Анан эле бир жумадан достор болуп калды. Сүйүн. Ош базарда excuse me, Аламединде excuse me, Дордойдо excuse me. Ким баягында силерге айттым айтпадымбы? Ким бир барат айтып калчу. Халайзиң ташса мен Россияда иштейт да. Ал Кыргызстанга келип эле анан брачка халайзиң таштам деле сен ырыңке. Россия кайра ал обратно Россияга барыптыр. Барса анан россиялыктар баягы чогуу жашагандар сураптыр да. Бишкекте эмне жаңылык десе. Бишкекте бир эле жаңылык бар экен. Холодильник таштам деле excuse me, телевизор сайсам деле excuse me деп. Ошол сыяктуу мен баягы күтүлбөгөн жерден эле чыгып кетти. Бирок ал кезде мен өкүнгөн жагым да бар, сүйүнгөн жагым да бар да. Ошолор кайсылар? Эмнелерге өкүнөсүң, эмнеге сүйүнөсүң? Сүйүнгөн жагымдан баштасам, сүйүнгөн жагым бул мени эл таанып калды деп баягы кыялым аткарылды деген ойдо. Анан өкүнгөн жагым мен баягы даяр эмес учурда чыгып алдым да. Өзү негизи баягы музыкант болуп же бир элдин алдына чыгыш үчүн биринчи даярданыш керек экенин түшүндүм да, мен бирок кеч түшүнүп калдым. Ал убактарда мен машинем жок. Ош базарда сода кылабыз апамдар менен. Аны соданы бир күндө таштап кое албайсың. Мен башкаларга таанылган мен үйдө жанагы эле сүйүнүм да. Давай бүгүн ишке бар десе ишке барам, иштен кел десе иштен келем. Анан ушул советский бычкадан Ош базарга чейин таксимен барып, таксимен келгенге каражат жок, акча жок. Ошол жактан кепканы басып алып Ош базарга барчумун. Кайра кечинде соданы алып туруп кепканы басып жөө келчүмүн да. Ошол кездерде ыйлаган да күндөр болду. Мен эмнеге баягы бир жаман иш кылып койгондо эмнеге ырдап алдым депчи. Себеп маршруткага чыксаң элдин баары карайт. Элдин баары карайт. Тем более бизде баягы Кыргызда башыңан ылдыйга карабайт, бутуңан өйдөгө карайт го. Сразу эле баары эле карайт. Анан уялам, ыйлагым келет. Кадимкиде өзүм ушундай эме болгом да. Эмнеге ырдап алдым экен депчи, баягы кылмышкер сыяктуу элечи. Көрсө бул жакта биринчи мен ушунча аракет кылбай туруп, биринчи өзүм машинага алып бутка туруп анан ырдасам болмок экен деген ой менен көпкө жашап жүрдүм. Анан эле ошол учурда Нурлан Кадыралиев деген биздин катерде иштеген байкебиз бар болчу, ошол келип калды. Сүйүн концерт менен кеттик. Күнүнө 2000 сомдон берем. Сен только ырдайсың, концерт болбойса мындай кылып берем дегенден жыргабадым да. Себеп ал убактарда 2000 сом аябай чоң акча. Акча күчүндө. Акча күчүндө. Давай ошол менен ушу музыкага аралашып кеттим да, ушундай болгондо баша.
Айтып калбадыңызбы, сүйүнгөн жана өкүнгөн жагым депчи? Өкүнгөн жагыңыз ушул жак, Өкүнгөн жагым ушул жак, сүйүнгөн жагым мен баягы ичимдеги мындай ырдайм деген оюмду элге тааныла алдым деген жагым да. Бир жагы сүйүндүм, бир жагы кайгырдым да ушундай. Ошондо канча жашта элеңиз баягы жаңыңыз ырдап баштаган учурларда? Мен 2007 чыкканмын, 2007 болсом мен где-то бир 22 жаш, 20 жаштарда болуп калганбы дейм. Өрттөнүп турган учур турбайбы? Ошол убактарда болчу да, мен башка ырчылар бир жылда бир клип же болбосо 2 клип кылса, мен бир жылда эле бир 5-6 клип тартып салгам. Анан баары ырдалбай калып кеткен ырлар да көп болду. Биротоло жан дүйнөм общий эле киришип алгам да. Менде негизинде ушундай характерим бар да. Бирдеме баштасам, ошо баштоотум менен кирип кетем. Ошентип мен ошо бир жылда эле бир 10 чакты ыр жаздырып, анан бир 5-6 клип тартып уже аябай киришип кетип, анда заматта түшүнүп кетип калдым да баягы. Дисктерге чыкты деп атпайсызбы? Анда дисктер сатып алчу, ошондо канча каражат түштү эле? Сизге түштү эле же жөн эле сатып эле жүрдү эле? Бизге мага түшкөн эмес. Бул ошо эми баягы өзү диск менен иштегендер прибылин көрүшсө эле, мага 1 сом берилген эмес да ал кезде. Ошол учурда эле мындай чыгармачылыгыңызды токтотпой коюуга мүмкүнчүлүк болбой калды беле? Эмне үчүн сахнадан кетип калдыңыз? Эмне үчүн ырларыңыз токтоп калды? Баягы молдо акелердин бир жакшы сөзү бар го, баягы жаш балага бирден конфет берсең, бирден дават айтсаң, дагы сүйүнүп угу берет депчи. Анан бир килограмм бир берип койсоң, көңүлү калып калат дейт эмеспи? Меники деле ошол сыяктуу болуп калды окшойт да. Себеби бир жыл, 2 жылдай аябай аракет жасадым дагы. Анан эмнегедир бир убактарда тынуу өзүмө эме болуп калдым, ырдагым келбей калды. Анан дагы бир себептер менен Россияга кетиш керек болуп калды. Ошо мен Россияга кетип калдым. Кантип ушул сонун болуп чыгып келатып ошол нерсени таштап койдуңуз? Бул негизи айтпай эле койсом, мен бул жакта ызы чогуп Россияга кетип калганмын да. Мен ошол аябай ырдап, кызыгып эме болуп жүргөн учурда баягы орустар айтат эмеспи, не мы такие, жизнь такая депчи. Ошол сыяктуу жашоо бирдемеге түрткү берди. Ошондон улам мен Россияга кетишим керек болуп калчу ошол кезде. Анан Россияга барып 1-2 жыл келбешим керек болду. Анан Россиядан келгенден кийин уже музыкага болгон кызыгым таптагыр өчүп калыптыр да. Анан могу акыркы уже 1 жылдан бери музыкага кайра жөн негизинен 3-4 жылдан бери кайра ырдайм болуп жүргөн, бирок мага музыкага болгон аракетим качан башталды? Жанагы карантин учурунда башталды. Карантин жан келди бизге. Карантин келип анан колуңарды жууп турласам мында улам ошондо оору жукпайт дебеди. Анан биз болбой эле эми жууганга аракет кылып жүрдүк, бирок ошондо биздин мээбизде жанагындай болчу да. Акча табуу, балдарын багуу, анан кийин үй салуу, ушундай турмуш менен жашап жүргөн да. Анан эле бир күнү биз Инстаграмды ачсам, чубак ажы аябай катуу ооруп атат деп угуп калдым. Жакындарга өзгөчө маанай тартуулап, сый көрсөткүңүз келеби? Анда даамдуу тамак аштын, жагымдуу атмосферанын ордосу болгон Байгазан Реста чайканасы сизге бул мүмкүнчүлүктү тартуулайт. Мыкты колоритте жасалган бөлмөлөр, караоке залдар, бий аянтчасы, жогорку квалификациялуу ашпозчулар, тейлөөнүн мыкты үлгүсүн көрсөткөн кызматкерлер ар дайым сиздердин кызматта. Дарегибиз Касмалы Баялинов 131. Байланыш телефону 0505 88 44 88. Даамдуу тамактардын ордосу Байгазан. Анан кайра улам ар деме жаңылык келе берди. Саат 3төн кийин чубак ажы ушундай болуп кетти деп угуп калдым. Ошондо мага аябай таасир берди да. Ошондо мен түшүндүм, бул жашоо кыска экенинчи. Бул жашоо кыска. Лучше сен турмушта эле тырышып жүрө бербей, жүрөгүңдөгү нерсени сүйүн, жаса. Любой учурда кетип калышымды түшүндүм да, анан чыгармачылыкка аралаша баштадым да. Мигранттардын катарына кошулуп калыш кыйын эле болсо керек. Кыйын болду. Эмнелери кайсы? Себеп аябай ырдап эме болуп жүргөн учурда болчу да. Анан биринчи бул жактан биртке акча менен барганмын. Кийин ал акчам түгөнө баштады. Анан жанымда жашаган балдар стройкада иштейт. Анан жанында эмеде иштешет экен. Поляларда иштешет экен, жанагы эме терипчи. Картошка теришип, собирать этишип. Анан бир күн акчам түгөндү. Улам бишкектен сурай албайм. Апама сурайын десем эле, сен өзүң күнөөлүсүң бул эмеге. Эми давай өзүң жаныңды баг, эми. Мен бул жагында сүйлөшө албай атабыз, бул жакта жете албай атабыз деп, ошо жаман иш болуп кеткен да.
Мен балдар менен урушуп кеткенмин да. Анан урушуп кетип анан бирөөнү катуураак уруп алсам керек го. Ошондо келбей калдым. Анан ошентип картошкада иштеп калдым. Картошкага бардым. Уже акча түгөндү дейм, жан багыш керек. Досторду ал жакта сүйүн деп жүргөндөр 10 күн, 1 айга алдар жетишти. Андан кийин уже өзүм сезе баштадым да, уже жаман көрүп баштадым, сезе баштадым да, кой иштейинчи дедим да, анан барып картошкада иштеп калдым. Күнүнө 1000 рубльдан беребиз деп калгандан. Акчага кызыгып иштедим. Бирок ошол эле учурда аябай мунул жерде картошка терет элем дагы. Бул жакка аябай ыйлайт элем да. Бул эмнеге мындай кылганың депчи. Себеп кыргыз кыздар жап-жаш кыздар иштейт. Сүйүнбай эке урчулар да ушинтип иштейби деп. Мага мындай угузуп айтат да даны элечи, могу Сүйүнбай эке го деп атайын, анан ташыргытып коюшат, анан мен бул жак карап алган учурда ха-ха болушот. Ошентип ошондой күндөрдө өткөн да башыман, баягы жакшысы да, жаманы да өттү. Эми анда бойдок болчуңуз да? Бойдок болчумун. Бирок жанагындай турбайт, баягы барчылыкта, мисалы мен бул жакта ырдап жүргөн учурда мына кенен сүйлөп, ар бир кыздар менен кенен тааныша аласың да, мындай кенен эме болуп. Ал жакта мен акчам жокко байланыштуу. Тескерисинче только кыздардан өзүм качып жүрдүм да. Ошондой күндөр өттү. Ошол учурда деле азыр эми ырчыларды карасаң, беттери ушундай туп-тунук, дайыма мындай жашнакай кийинип жүргөн, ушундайларды элестетебиз да биз делечи. Ошол учурда деле бар беле азыркыдай нерсе, мисалы үчүн беттерине тоналкаларды коюп, мисалга. Бир маегиңизди айткансыздар, мен өзгөчөлүгүм ушу эчтеке койбойм депчи. Мен ушул тууралуу айтып кетсем, мен ошо 2007-жылы чыгармачылык жаңы аралашып баштадым деп, 2007 аралашып Excuse me деген бул ырды бербедим. КТРге ушу башкаларгачы. Андан кийин мейли сен кете бер деген карагатты тартып, КТР башка жактарга бергенге аракет кылып, анан ушул жактын чөйрөсүнө кире баштадым да. Кирсем эле бул биз көк деп коебузбу, бул көк эркек деген сөздөрдү мен аябай уга баштадым да. Анан ошодон улам мен өзүмчө катуу стрессте жүрдүм да, тобогул мен мындайды только Запад, Америкада элестетчүмүн. Анан көрсө бизде да бар экен, анан боёнгондор көрүп жүрдүм, анан ошол бирок мага деле заставлять этип жүрүштү, боён сен эми элдин адамы болуп баратасың депчи. Анан кызык окуя, мен ошол Excuse me учурунда экинчи чайсын көргөнсүңөр, Excuse me, BMW-лер менен тартып бишкекте тартканбыз. Мына Суперинфон главный эме болчу, Кылыч Султанов. Мен жердешим болот, ошого барып, мага продюсерлик кыл байкеси, мен бир иштешели деп сунуш кылсак макул болуп, мага ошо Excuse me клипин тартып берген. Тартып бергенден кийин эле эртең съемка кылабыз деп калды. Хорошо деп, анан мынол жакка кел деди. Советский эме Московская бардым, барсам Замира Молдошева деген эме бар экен, эжеңиз бар экен. Стилист, дизайнер. Киргизип койду. Анан эле кыздар боёп, мен боёбойм десем эле экөөбүздү алып барып эле боёп салды да, аябай эле. Анан жана Чыңгыз ийим экөөбүз бири-бирибизге карап күлөбүз. Анан мага Кылычбай эке бир кызды кошуп койгон экен, силер боёмосоңор болбойт, Кылычбай эке күтүп атат азыр деп калды. Аябай жиндендим да, кадимкидей бирдеме уруп аткандай элечи, аябай жинденип барып врачка мени карап күлөт, братан депчи. Анан ошентип намысыма тийип койду, анан мен ырдабай деле коем дедим, азыр токтой турабыз, барып көрөлү. Күзгүдө көрсөм чындап аябай эле баягы Западдын артисттериндей болуп калдым да, мындай оздоруман бери боёп салды. Анан кой дедим, баягы намыска да тийип койду. Баргычаңды барып жуунуп алдык. Жуун алган тиги кыз аябай капа болуп, азыр Кылычбай эке жини келет. Эмнеге жуунуп, биз ушунча акча кетирдик, булар менен биз эме болуп иштейбиз, бартер кылып. Ал Кылычбай эке анан тиги врачка сөз берип койгон, мен азыр боёнбойм, бул боюнча клипке чыкпайм. Азыр айтам, эме болсо ошончо чыгайм, болбосо ырдабайм. Ошондой учурлар болгон анан. Кылычбай эке айтсак ал урушуп, анан эптеп тартып салганбыз да ушундай. Анда деле боёнбой чыктыңыздар. Боёнбой болгон, берки Чыңгыз ошондой толук эсимде жок, ал боёнуп калды беле, иш кылып мен точно өчүргөмүн. Көпчүлүк азыр айта беришет да, мурда деген маршрутка менен жүргөндөн уялчубуз депчи. Мен ошол кезде деле баягы Excuse me жаңы чыгып жүргөн учурда деле мен баягы
Эми кичине уят болду, бирок кийин баягы концерт коюшу уже бул жактан эме болуп калгандан кийин маршруткада эле жүрдүм. Анткени 2007 ырдап элге эме болсом, 2010-жылы гана машина алдым. Ошо 3 жыл убагында ошо маршруткада эле как положено жүрдүм. Азыр деле мо троллейбуска чыгам, маршруткага чыгам, Ош базарга барам. Акчам аз болуп калган кезде көчөдөн самсы жейин дегендей элечи. Мен бул талантты мындай түшүнөм да, баягы эл сен талантыңды баласын депчи. Өзүң кебетеңди көрүп, же кайда жүрүп, эмне иш кылганың баалабай эле. Мен ушундай жашоом. Мен болгону жөнөкөй адамдардын катарындамын. Болгону элден өзгөчөлүгүм, ырдаганды жакшы көрөм. Аны ошону клип кылып элге тартуулап койдум. Бул жакта ушул эле сүйүм болуп, элдер менен аралашып эле жүрө берем дегенде. Жылдыздар менен ырган жоксузбу? Эми 2007 битке болсо керек болчу, бирок айтып калышчу. Анан бирок аябай деле ооругам, өзүмө билинчү эмес да. Мисалы үчүн жана 2 жыл иштеп кеттим деп атасыз. Ошол учурда баягы жаңы чыккан учурда достор көбөйгөн да ал учурда. Ооба. Андан кийин достордун саны бат эле түшүп кеттиби? Бат эле түшүп кетти. Андан кийин любой жерге барсак дос болуп калган ал кезде. Көлгө барасың, концерт менен таласка барасың. Баягы 15 жылдан бери сен менен кошо жашап жүргөндөй эле аябай жакын сону сүйлөгөн достор бар болчу. Кийин ошо Россияга келгенден кийин уже достор кадимкидей азайды да, сан сапат. Анан түшүндүм, дос деген мындай эле боло турбайбы депчи. Булар менин досторум эмес болушу турбайбы деп. Чыгармачылык жаттагычы? Чыгармачылыкта мен азыр могу Мүзүр, Кеңеш тобу менен Ынак ушулар менен жакшы эле мамиледемин, ошол кезден баштап эле. Эми алардын мага болгон мамилеси өзгөрүлгөн деле жок болушу керек. Ошо кыйналып жүргөн учурда деле чалып анча мен мисалы кече могу жаңы кайра музыкага кадам аттаганда, мисалы Мүзүр мен кана әсер көргөчтүгүндүк полный атыды, ошол ойноп берип, мына жерин давай сүй мындай кылабыз деп, ошол адам жардам берди могу. Буюрса канча чыгарма даяр болуп калды? 2022 канча клип көрөбүз? Мен жана айтып кетпедим, мен бирдеме чыгылсам баягы башоты менен киришип алам да. Бул жакта акчам барбы же каражатым ошол нерсеге туруштук бербей эме болбойт. Мен иш кылып киришип алам. Азыр могу 2022-ден биринчи клипти кече эме даяр болду. Мен өзүмө цель койдум, ошо каждый 3 ай 4 айдын аралыгында бирден клип чыгарып турам деп. Демек көрөбүз жакында. Кудай кааласа, бирок өрүм уже эле дайын. Эми балки мага чейин деле каражатым туура келип калса тартып сала берем да. Жакшы. Азыр биздин сүйүктүү көрөрмандар дагы ойлоп атса керек, Сүйүн Байкенин азыркы учурда канча баласы бар, жеке жашоосу тууралуу дагы бир аз сурап койсо болот эле депчи. Жеке жашооңуз тууралуу сурайлы. Канча баланын атасысыз? 4 балам бар. Анан аялым бар. Анын үйдүн эң кичинекейине болгонуна байланыштуу апам бар. Апам менин жанымда. Ошол бир кичинекей семьялуу азыр жашап бир үйдө. Балдарыңыз дагы ушу чыгармачылыкка кызыгышабы? Сиз ырдасаңыз кошо ырдашат? Менин 2 балам, бир кызым менен, бир кызым. Негизинен мен баары эле кызыгат экен. Мага эме деген балам деген клип тартпадым, 2021 былтыр тарттым. Көлгө тартып келдим. Ошондо балам таң калыштысы. Ошолорду ырдап жүрсөм эле ата мен да ырдаймын деп калды. Мен да как раз мен кичинекей кызым пландап жүргөм. Кичинекей кызым мен баягы мен келинчегим түрк аралаш да, таза кыргыз эмес. Анан ошого байланыштуу баягы кичинекейим кашы көз кара, анан митискадырбы? Митиск, анан мындай жылдызды аябай жагымды деп калышат да, көп эле баягы клиптерге мүзүрлөр, эмелер сурап жүрүшкөндө, сен клипиңди эме кылалы депчи. Себеп баягы эфирге эмеси бар окшойт. Анан ошол кызымды ошол кызым менен ырдайм деп, ошо ата кетек эме балам деген ыр жазганмын. Жазып, ошол кызым барып ырдамак. Студияга барсак, баягы кызым ошол кезде 4 жашта болуп, биртке голасы мындай болуп калды да. Анан баламы киргизсем, балам сразу эле ырдап койду. Тонду баягы түшүнбөй эле бир эле эме болгону угуп гана ырдап койду. Анан бирок кызым деле ошондой да. Мисалы, ягода маленькая деген жайлар бар го жаштарда. Ошолорду отдельный минустарын таап алышып булар. Үйдөн ошо минусун да байкасам, темп менен туура ырдашат да, экөө тең. Мисалы үчүн өзүңүз эми чыгармачылыкка аралашкан адам катары алардын дагы чыгармачыл адам болушун каалайсызбы? Кээ бирлер айтат, мен өзүм бул жолду басып өттүм, балам ал нерсени каалабайм деп. Кандай десем?
Мен негизи баягы кичинекейимде милиция болгон жакшы көрчүмүн да. Анан бизди кичинекейибизде биз атасы жок чоңоюп калдык да. Анан ошого байланыштуу биздин апаларыбыз милиция болуп эмне кыласың? Давай финансыда оку деп, мен могу Бишкек финансово-экономический академияда окудум. Бул жака зордой эле тапшырып койгон, бирок азыр бүттүм. Ошентсе да кызыгым жокко байланыштуу мен иштеген жокмун да. Анан ошону эске алуу менен бирге могу балдарым деле чоңойгондо эмне тандаса ошого мүмкүнчүлүк берейин деп атам. Өзүм бир багытта өзүм койбойм да. Кийин эмнеге чоңоюп, эмнеге кызыгыбыз болсо ошол нерсени сөз колдо көргөзөм. Урматтуу көрөрмандар, бул жолу биздин ретро жылдыз берүүбүздө Сүйүн агайыбыз болду. Ал эми бул чыгарма кимге аябай жагып уккан болсо, анда комментарий бөлүмүнө жакшы бир билдирүү, кабыл тилек жаза кетсеңиздер болот. Ал эми Сүйүн агайыбыздын ырлары сол медиа порталына дагы жүктөлгөн, буюрса клиптерин дагы дал ошол жактан көрө аласыздар. Ал эми биздин демөөрчүбүз Байказандын чайханасы ыраазычылык билдиребиз. Сиздер үчүн ар дайым эшиги ачык, баасы дагы сиздердин чөнтөгүңүздөргө ыңгайлуу. Ал эми биз сиздер менен коштошобуз, бар болуңуздар деле. Ал эми Сүйүн байкеден сиздерге кабыл тилек кылалы. Ушул эмне дейсиз? Бүгүн сонун маек болду, сиздерге да чоң рахмат. Ошону чакырып бизди баягы ырчыларды мындай авторитеттүү ырчылардын катарына кошуп, мындай чакырып эмгалганыңыздарга мен кубанычтамын, сүйүнүп атам. Сиздердин да ишиңерге ийгилик, өнүгүңүздөр, өсүңүздөр дегендей. Анан кыргыз элиме эмне демекчимин? Азыр бардык жакта эле ызы чуу болуп атпайбы? Ошондой ызы чуулар бизде тынчтык болсун, өнүккөн мамлекеттен бололу, өнүгөлү өсөлү.